Биздин бул жолку каарманыбыз Гүлжакан Байзакова. Ал кезинде ден соолугуна байланыштуу турмушка да чыкпай, балалуу да болгон эмес. Алгач ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин мектеп-интернатында окуп, кийин каарылар үйүнө келип калган. Айтымында 1 жылдын ичинде ата-энесинен ажырап, алардын көзү өткөн соң бир туугандарына жүк болгусу келген эмес. Каарманыбыз Бишкек шаардык улгайган адамдар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жалпы типтеги социалдык стационардык мекемеде жашап жатканына быйыл 13 жылдан ашты. Ал өз тагдырын мындайча баяндап баштады. Мен өзүм жердегим көлдүк болот. Көлдөн болом. Ден соолукка байланыштуу ата-эненин көзү өткөндөн кийин мына ушул жерге келүүгө туура болуп калды. Ар кимдин эми бир туугандар деле бар. Бир туугандар ар кимдин өз жашоо сөзүндө экен, анан жай, кышы, особенно кышкысын кыйын болуп калат экен, жалгыздык тургандан. Ошол жака туура келгенге туура келди да. Ошо үйгө келдим. 2008 келгем, 13 жыл болуп калды быйыл мынакей келгениме. Кудайга шүгүр, ушу жерге келгениме мен өкүнбөйм. Жакшы, отношения да жакшы, жашообуз да жакшы. Бир туугандарым бар, шүгүрчүлүк жакшы. Катышып турабыз, келип турушат. Мен барып турам, буюрса жайдын күнү алар эс алып кет деп турушат. Барып турам, аларга барып эс алып турам. Бар 7 бир тууганбыз. Негизи баш аягы эме болгону менен 13 бир тууган болчубуз. Азыр ошо кайтышып болуп туруп, ошо 7-өбүз калдык азыр. 7-өбүз азыр аман эсен турабыз. Ошолордун Кудайга шүгүр, ошолор аман болсун деп отурам. Көлдө турушат. Сиңдилерим шаарда турушат. Бир эле кенже сиңдим, ал айылда ошо көлдө турмушка чыккан, ошол жакта турат. Калган 4-өбүз шаарда турабыз ошо Бишкекте. Ден соолукка байланыштуу биздин убакыттарда, биздин заманда дейинчи турмушка чыгып деген ал инвалидтерге эме жок эле да, мындай понятие жок эле да. Турмушка чыккан эмесмин. Ден соолукка байланыштуу ата-эненин колунда болдум, ата-эне менен болдум, ушу ата-энелердин карамагында эле жүрүп, ушу өмүрүм ошолор менен өттү. Диагнозуңуз кандай? Менин диагнозум бул деген кичинекейимден 11 айлыгымда баскан экен, өзүм чуркап жүргөн экен, 11 айлыгымда басып. Чуркап жүргөндө ошо өзүбүздүн эле кийин чоң энем айтып калды, ушу сени өзүнүн кызына айтат эле да, ушу сени ушу Зайракан кулатып алган болуш керек. Кулатып алган үчүн ошо бир жериңе доо кетирип алганго, же болбосо сен аябай жакшы эле болчусуң. 11 айыңда бастың эле, чуркап жүрчү элең. Ошо мени 1,5 жашымда ошо жыгып алган экен. Анан ошондон ошо ооруга парализовать этип калган экен да. Омурткадан кеткенго деп атышат да. Ошо мени ошондон кийин ошо мен канча бардым, ошо жакын арада 2009бу, 10 экен, ошо эме жок, калп айтам жалган. Немеде бардым, ошо Калык Акиевке бардым, Таласка. Ошол киши айтты, сенин 3 омурткаң туура эмес турат экен. Ошону оңдош керек, анан оңдогонго жараша сен жаныңа киши керек. Ал 1,5 жыл жатышың керек, кыймылдабай жатышың керек. Даже башты көтөрбөйт экенсиң, кыймылдатпайт экенсиң, жатышың керек. Саган киши керек жаныңа деп, мени ал киши карабай койгон. Так массаж жасап берди. Анан кетип калдым ошо менен. Кайра бара алганым жок. Кайра барайын десем, ошо үйдөн чыга албай калдым, апам ооруп калды. Анан эле кайтыш болду, андан кийин эле 7 айдан эле кайра барайын десем, кайра атам каза болуп калды, ошо менен калып калды. Өзүм да анан карабай калдым, ошончо эле барбай да калдым. А киши да өтүп кетиптир, Калык Акиевде. Ошондон кийин эле уже бул жакта келдим. Анан ошо 2008 ушул жерге келип туруп калдым. Мектептен мен ошо Аксуйский санаторияда чоңойдум өзүм. Ошол жака өткөрүп коюшуптур. Баягы под присмотром орустар айткандай, ошол жакта гипсте 7 жыл жатып, 1,5 жашында алып барышты. Ошо 7 жашка дейин ошо эмеге гипске жаткырып, ошо гипстен
түзөлүп ошондон кичине басып калдым. Басып жүрчүмүн. Жакшынакай эле тың эле басып кеткем. Андан бул коляскага отурганымдын себебим бул 2 жылдан бери могу грыжа деген бар. Бир белге бир грыжа пайда болуп ошо көп эле болгон экен. Андан бери өсүп отуруп азыр ошо мешайт этип, азыр басканга мешайт этип ошо баса албай калдым да. 2 жылдан бери ошо коляскада отурам. Санаториядан 7-класска дейин окудум. Орусча окуп бүтүрүп, анан айылга келгенден кийин, анан ал уже 7-класстан кийин уже взрослыйга өтөт экен жашың, анан ошо бизди кайра Бишкекке которду. Чоңоюп калган инвалидтерди Бишкекке которуп, анан ал жерден операция болуп, калган окуу жайды ушул жерден окуп, анан 10-классты ошо Бишкектен бүтүрдүм. Балалуу болоюн деп деле жаш кезимде ойлоп турмун. Такыр оюма келбептир ошол. Эч ойлоп турмун, өмүр бою ата энем маңдайымда тукчу деп эле. Ошо мен менен чогуу жашачу деп эле, мен өлөрүлүкчө мен менен болчу деп эле жүрө бердим. Эч ойлоп турмун ал жагында эле. Турмушка чыгайын деп деле ойлоп турмун деле, такыр ойлоп турмун. Азыр бирок ошо сиңдилериңиздин, неберелерин эметет болушуңуз? Ооба, алар келгенде алар менен өзүм неберемдей эле көрөм, аларды дагы өзүм неберемдей көрүп, алар дагы багы алар эми орусча көнүп калган эмелер, орусча сүйлөшүп, орусча эле бабушка дешет. Апа деп да айтпайт, эже деп да айтпайт, бабушка дешет неберелер деле. Каарманыбыздын айтымында бул убакыт ичинде аталган мекемеде чогуу жашаган апа-аталар менен бир туугандай болуп калган. Пандемия учурунда улгайган адамдардын ден соолугу айрыкча коркунучта болгонун эстеп суроо салганыбызда, пандемия бизди да четтеп өткөн жок деп буларга токтолду. Биз деген бул пандемияда бизге деген аябай жакшы карады. Бизче учреждениябыз, бул администрацияларыбыз аябай күчтүү карады. Бизден эми ооругандар болду. Ооруп больницага барып өтүп кеткендер болду. А так жеңил оору менен ооругандар болдук. Ооруп жакшы болгондорубуз болдук. Бул аябай эле коркунучтуу. Мен адегенде коркуп ишенген эмес элем. Бул жөн эле бир акча табыштын эле аракети го, муну эмне кереги бар деп атып, анан кийин өзүм тамактын даамын билбей, жыт сезбей калгандан анан ошондо ишендим. Адам өз башына келмейинче эчтекеге ишенбейт экен да. Билбейт экенбиз да. Ошо башка келмейинче биз текеберлик кылат экенбиз, аны кылбаш керек экен. Мен ошондо түшүнүп калдым да. Бул аябай коркунучтуу оор экен. Ушул жерде жашагандары, апалар, аталар менен мамилеңиздер кандай? Дос болуп калсаңыз керек? Эми бир туугандай эле болуп калат экенсиң. Бир туугандай эле болуп каласың. Эми баягы кандай жакшы ден соолукту сурашмай, сүйлөшүп, пикирлешип, ушундай отурмай бизде ошо. Кетип калса сагынмай болобу? Ал сөзсүз да. Сөзсүз кээде сиңдилеринкине кетип калганда ошо ойлоп каласың, тиги кандай жүрөт болду экен, бул кандай жүрөт болду экен деп ошолорду ойлойсуң, обязательно ойлойт экенсиң. Чөккөн себеби баягы өзүнүн баласы бар. Мисалы кызы бар, неберелер бар, ошолордун колунда болсо, конечно, алар чөгө тургандай эмеси бар. Ал эми мен бир туугандан башка багар көрөрүм жок. Өзүмдөн бала болбогондо мен эмнеге чөгөм? Мен бир гана Кудайга ыраазымын ушул үй болгонуна. Ал чөккөндөр болот, ооба, ыйлашат. Кээ бирөөлөр көнбөй кайра кеткендер бар. Бала салып кетет, же кыз алып кетет. Туура эмес. Эми баягы баласы туруп, небереси туруп, кызы туруп алып келсе, ал туура эмес деп ойлойм. Деп эле ойлойм. Себеп биз мына мен инвалид, мен эчкерекке жарабайм деп, мен буга башыйм бу жерге. Ал эми баласы туруп, анан алар кантип башыйт? Башый албайт да. Балам турса мен ушул жерге кантип жашап атам деп деле алар деле жүрөгү ооруйт да. Туурабы? А мен эмнеге барып башым ооруйт? Башым оорубайт. Мен эч кимге абуза болуп отургум келбейт. Балам болсо, кызым болсо, абуза болсом болот, алар көтөрөт эле. А бир тууган мени көтөрө албайт да. Абузалыгымда.
келишет, келип турушат, балдары келет, кыздары келет. Кээде мындай эс алганын алып кетип турушат. Жумасына 2 жолу, 1 жолу ушундай алып кетип турушат. Эс алдырып келишет, барып алып барып. Машинелери бар, крутой машина айдагандары бар. Келип алып кетишет, жуунтуп, тазалатып. Эми бияктан деле жууп тазалап турушат дечи, ошентсе деле үйдөгүдөй болбойт да. Үйүнө барып, тамак ашын жасап, кичине сыйлашып, кичине үйүнө көксөсүн сутуп келишет да, короче говоря, аяктан үйүнө алып барып. Эс алдырып келип турушат. Гүлжакан Байзакова жашоого шайыр, ачык жана позитив менен караган адам. Ал убактысын текке кетирбей, бул жайда ачылган кол өнөрчүлөрдүн ийриминде иш алып барып келет. Колдо жасалган ар түрдүү кооздук буюмдарды жарманкелерде сатыкка коет. Алгач интервью берүүдөн тартынып жүргөм, бирок тескерисинче жалпыга маалымдоо каражаттары ийгиликке жетүүгө жардам берди дейт. Ал убакыттарда эми баягы жаңыдан келгенде бир тууганда каршы чыгышканда таарынышып, бизди уят кылдың депчи, кыргызбыз да баары намыстанабыз да сүрөт. Анан ошо эми тартылбай эле качып эле алар менен эметчимиз менен анан ушу Эркингүл Курманалиевне келгенден бери андай болбойт. Бул деген аябай жакшы нерсе. Элге тааныласың, элге белгилүү болосуң. Мындай азыр жакшы нерсе чыкпадыбы, интернет деген бир жакшы нерсе чыкпадыбы. Ал билбеген нерсени билгизип атпайбы. Азыр биз мурда ата-энелерибиз үйрөтчү да андайлардычы. Мындай Сайма Сайганды, Байпак Токогандарды. Азыр болсо интернеттен баардыгын үйрөнүп атабыз, баардыгын көрүп атабыз интернеттен. Ошо Эркин Курманалиевни ошо интернеттен көрүп келип, мына момундай кыла алчы деп, жанагындай могуреке вазаларды ушу Эркингүл Курманалиевна үйрөттү да ушунучу. Мына ушуларды жасагынын көйлө. Ушуларды жасасаң аябай жакшы экен, знаменитый болот экен, бул аябай жакшы нерсе экен деп. Анан ошол кишинин эмеси менен, демилгеси менен мынакей 13 жылдан бери, 12 жылдан бери мынакей ошо тартынбай көнүп калдым ошо профессионалга. Анан азыр туугандарыңыз эметпеби, көнүштү? Жок, эми баягы 1 жыл өттү, 1 жыл өткөндөн кийин анан ошо бул киши интернетке чыгарып, тиги телевиденияга чыгарып, мондай кыл эмгек менен чыгарып, анан баары тең ай болуп калышты. Мындай токуп, эл көргөнү менен элге жетпейт экен да. Телевидение жеткирет экен. Анан ошондо айтып атышпайбы, ой, аябай жакшы нерсе экен бул. Мына элге чыгып атат, элге таанылып атат. Молодец деп баягы бир туугандарым кайра эме болуп калышты дагы, эми смирились дегенде орустар айткандай, кайра колдоп калышты. Мынакей үйдө жата берсең сени эч ким билбейт эле, эч ким тааныбайт эле. А так бүт Кыргызстан тааныйт. Ал эмес бизде деген Япония, Кытайлар келет, түрк, арабтар келет. Мына ошого дери мынакей биздин немелерибиздин баары ошол жака кеткен. Булардан келип алып кетишет, алар сатып алышат. Ошо чет өлкөлөрдөн келип сатып алышат, могу кыргыздын оймосу жакшы экен деп ошолорду алып кетишет да. Кытай, Америка дегендер ошолор келип алып кетишет, ошолордон сувенир катары алып кетишет. Анан алар да ушуну туурашат да, эми буюрса алар да. Ушундай кылса болот экен депчи. Ошо могуреке жердеги болгон могуреке ошо кышында жаңы жылда биз подарка кылабыз, момундай фигураларды жасап атып, бул елочный деп коет да, ошо жаңы жылга карата жасайбыз. Ал эми момундай эмелер болсо, жанагы эле пластмассовый кружкалар барго, ошолорду эле чип менен ороп, клейлеп, анан жакшынакай эме болуп калат, ваза болуп калат, шкатулка дегендей болуп калат. Бизде жанагы кефир, молоко куйган бутылкаларды да ыргытпайбыз. Мына мореке ошондон болгон мореке. Бул сыртын гипс деп коебуз. Гипс деп койсок, буну суу куюп, салгыч койсо да, ваза кылып койсо да болот морекени. Албетте киреше түшөт. Буларды биз жанагы ярмаркага чыгып атпайбызбы? Ярмаркага деген чыкканда биз соода кылабыз. Алган нерсени акчасынан жип алабыз, кайра эле ушундай эле жиптерди алабыз, клей алабыз дегенде, гипс алабыз. Андан ашканын анан өзүбүзгө керектүү кылабыз да.
керек дейбиз, керектүү нерселерди алабыз өзүбүзгө кайра эле. Эми могу кружокту биз буюрса мынакей эми пандемия деген бир бали болуп атпайбы, бизге ушул азыр тоскоолдук кылып атат да. Бизге азыр эки жакка чакырылбай калдык, анткени могу карантин ачылмайынча бизге жол жокко деп ойлойм да азырча. Мындай онлайн магазин ачып сатканга аракет кылабыздарбы? Жок, аракет кылган жерибиз жок. Эми ал онлайн менен сатканда деле эл алдына чыкпагандан кийин анын кызыкчылыгы деле жок го. Мен деп ойлойм да. Ал элдин алдына чыгып, ярмаркага кызыктуу да. Элдикинде көрөсүң, элден да үйрөнөсүң, алар менен пикир алмашасың. Ошондой болгон жакшы экен да. Онлайн менен мага негизи жаккан жок да. Жарманкенин атмосферасы бар экен да. Ооба. Анын бир өзүнчө бир касиети бар да, ушунун бир өзүнө тарта турган касиети бар экен да ушундай. Өлкөдө жалпы эле коомчулукта болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабаган каарманыбыз жакында гана Баткенде болуп өткөн кырсыкка токтолуп, мекендештерге кайрат айтты. Каарыларым жанагы баткендиктерге мен айтар элем, сабырдуулук кылгыла. Өтүп кеткендерге жаткан жерлери жайлуу болсун демекчимин. Башка келет экен. Бул жаман нерселерди биз өзүбүз кабыл албашыбыз керек экен, сабырдуулук болушубуз керек экен. Ошон үчүн сабырдуу болсун. Баткендиктер биз силер мененбиз. Биз каарманыбыздын жашоо турмушу менен таанышып, сырдашкан соң ага бекем ден соолук, узун өмүр каалап редакциябызга кайттык.